көк карагай. Муну дагы ушу биз атайын уруктан алып келип тигебиз. Урукту ушул жерге сээп, биринчи тополун жумшартып, бу жердин ичинин баарын. Көзгө көрүнөр көрүнбөс бул көчөттөр Тянь-Шань жана көк карагайдыкы. Жаш көчөттөр мындан 2 жыл мурун себилген уруктан өнүп чыгууда. Алгач быжырап чыгып, андан соң гана ар бирин өзүнчө отургузушат. Максаттуу жерге отургузууга чейин бир нече жолу ордулары алмашылып, тынымсыз каралат. Баягы жөнөкөй адам көп да байкабаса керек, бул токой тиегерлердин жумушу майда жумуш да, бул могу көчөттөрдү баладай багыш керек. Муну ушу кенеде эгесине мына уруктан себилгени, жана кичинекей баладай кылып, буга тамагын берип, ушинтип тазалап, могулар отолорун отоп турбаса, булар баттал өспөй калат да. Анан күндүн да таасири буларга көп тиет. Монтип калканычтар менен ушу үстүн жаап, жана көлөкөлөтпөсө булар күнгө күйүп кетет. Ошолордун баарына убагында суусун берип турабыз, араларын тазалап турабыз. Мунун эмгеги аябай эле зор. Ушул ийне жалбырактуу дарактарды уруктан тарта өстүргөн токойчулардын эмгеги мына ушинтип карагайлар көзгө көрүнүп калган учурда бааланат. Анткени мына ушул Тянь-Шань карагайы жылына 4-5 сантиметр гана өссө, көк карагай 10-15 сантиметр гана өсөт. Бул жердеги 1 метрден ашып калган карагайлар 10-15 жылдык эмгек. Салкын-Төр мамлекеттик жаратылыш паркына тиешелүү 10 000 гектардан ашык аянттын 3 гектарын питомник түзөт. Анда ийне жана жазы жалбырактуу дарактардын 16 түрүнүн көчөттөрү бар. Алар көк кызыл карагай, Тянь-Шань карагайы, сасна, ак чечек, терек, ак кайың жана башкалар. Питомниктеги көчөттөр токой аянттарын түзүүгө гана керектелбестен, сураган социалдык мекеме ишканаларга дагы берилип турат. Жазкы иштерибиз бар, күзгү иштерибиз бар, анан отоолорубуз бар. Убагында аткарылып турат. Анан карагайлардын түрлөрүн атай кетсек, өзүбүздө өсүп аткан Тянь-Шань карагайы, анан көк карагайлар, көк карагай, анан саснабыз бар, анан лиственница. Өзгөчө метод колдонуп, могу кара клёнканы коюп туруп, анан ошонун үстүнө теректерди жана калемчелерди сайып чыкканбыз. Мунун бир жакшы натыйжасы отоого жакшы болот экен. Ошо көп кичине болсо да жумушубуз кыскарансып калды да. Мынакей бул четин, бул жанагы эле бизде ушу тоодо карагайлардын арасында өсүп жаткан четиндер да. 2 жылдан бери токойчулар кадимки четинди уруктан өстүрүүнү эксперимент катары көрүп жатышат. Четиндин дарылык касиети күч болгондуктан анын мөмөсүн сурагандар көп. Мындан улам көбөйтүп, көпчүлүккө жайылтуу максат кылынууда. Могу жер азыр 23-жылкы четиндер да, мына. Почти 30 сантиметрге чейин чыгышты да, ушу 23-төн бери 2 жылда өскөнү да. Анан бул четин болсо, мунун дарылык касиеттери да көп. Муну жанагы элдик медицинада дагы бул бутактарын жанагы жаш балдарды жуунтуп, мындан жана кызыл болгон сонун аш чыгат, ошолорду давленияга, ошолорго варенье жасаса болот. Көп пайдасы бар да бул четин. Анан көрүктөндүрүү катары дагы үйгө отургузса аябай жакшы. Бүгүндөн тарта Салкын-Төр мамлекеттик жаратылыш паркы жазгы жашылдандыруу көрүктөндүрүү иштерин баштады. Жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында акциялар, тазалоо иштери жана жаш муундарга агартуу иштери жүргүзүлмөкчү. Ушул питомниктеги өскөн өсүмдүктөрдү жергиликтүү тургундарга, шаар элине жанагындай социалдык объектилерге колубуздан келишинче ошол бергенге аракет кылабыз. Андан тышкары 1 гектар аянтка тоого токой тилкелерин түзөбүз. Жаратылышты коргоо жана экологиялык агартуу акциялары бар. Токой аянттарын көбөйтүү максатында уюштурулган питомниктин ишмердүүлүгү менен жылына тоо борлоруна Тянь-Шань карагайларынын көчөттөрү отургузулат. 2001 жылдан бери анын аянты 80 гектарга чамалаган. Гүлера Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.